Салам достор, каналыма кош келиңиздер. Келиңиздер бүгүн үй шартында даамдуу кылып аш лямфуну жасаганды үйрөнөбүз. Эгер кызык болсо, анда менен чогуу бирге болуңуздар. Алгач крахмалды уютуп алсак, ал үчүн мен мына ушундай бүгүн бобовый крахмалдан алдым. Артында өзүнүн көрсөтмөсү бар, ошол боюнча жасайбыз. 500 мг муздак сууга баардыгын салып, крахмалдын жакшылап аралаштырып алабыз. Бул жерде крахмал негизи уюгандан кийин көп болот, ошондуктан аш лямфы үчүн жарымын гана колдонсоңуз да болот. 1 чай кашык туз жана 1 аш кашык уксус кошобуз, 70%, жана жакшылап аралаштырып алабыз. Бул жерде 2 литр кайнаган суу, 1 чай кашык туз жана ошондой эле 3 аш кашык суу майдан кошуп, крахмалыбызды куябыз. Крахмалды куярдын алдында дагы бир жолу жакшылап аралаштырып алабыз, анткени түбүнө түшүп кетет. Ошолордун баардыгын аралаштырып алып, чуурутуп бир аздан куябыз да тынбастан аралаштырабыз. Эми тынбастан аралаштыра беребиз да ортоңку отто 10 мүнөттөй кайнатып бышырып алабыз. Он мүнөттөн кийин отту акырындатып, капкагын жаап 20 мүнөткө демдеп коебуз. Андан кийин крахмал куйчу идиштерди майлап алабыз да өзүңүзгө ылайыктуу кылып чоң же кичине идиштерге куюп койсоңуз болот. Бетин жаап, толук муздаганча муздаткычка салып коебуз. Ал эми ачык суусуна казанды ысытып, 3 аш кашык өсүмдүк майын куябыз. Май ысыгандан кийин 1,5 аш кашыктай кумшекерди салып, кууруп алабыз. Кумшекерибиз эрип, күрөң түскө келет. Ошол убакка чейин аралаштырып кууруй беребиз. Андан кийин суу куябыз. Сууду этияттык менен куюңуз. 2,5 литрдей суу куйдум. Ошондой эле туз кошобуз, жарым аш кашык жана 3 аш кашык буудай кычкылынан, Кытай уксусу деп коет, ошондон кошуп кайнатабыз суубузду. Суу бир аз кайнагандан кийин муздаганча коюп коебуз. Ал эми муздагандан кийин 1,5 аш кашыктай 70% уксустан куюп, 1 аш кашык соя соусун кошуп аралаштырып алсак, ошо менен ачык суубуз даяр болду. Жана биз ачуу лазыны даярдап алышыбыз керек. Ал үчүн мен 2 түрлүү калемперди алдым, 4 аш кашыктай. Ошондой эле 3 тишче сарымсакты майдалап салабыз. Үстүнө 50 мл ысык майды куябыз. Майды куюп, жакшылап аралаштырып алсак, ошо менен лазыбыз дагы даяр болот. Ал эми аш лямфунун подливине мен 2 даана пиязды туурап алдым, ортоңку өлчөмдөгү, жана 1 чоң кызыл таттуу калемперди майда чарчы бөлүктөргө бөлүп туурап, 1 байлам жусайды майда туурап алдым. Ошондой эле 3 тишче сарымсак майда туурап алабыз жана 3 жумуртканы чагып, 1 чымчым туз кошуп, жакшылап аралаштырып алабыз да бир аз өсүмдүк майына кууруп алабыз. Жумуртканы кууруп алгандан кийин, кааласаңыз майда туурап алсаңыз болот, бир аз муздагандан кийин. Ал эми подливине болсо, табага өсүмдүк майын куюп, пиязды кызарта кууруп алабыз. Андан кийин калемперди салабыз. Бир 2 мүнөттөй кууруп алгандан кийин, жасап алган ачуу лазыбыздан 1 чай кашык кошуп, сарымсактарды кошобуз.
ошондой эле татымына жараша туз кошуп бир аз аралаштырып алабыз да 1 аш кашык томат пастасын кошобуз. Томатты да көп куурбай 1 мүнөттөй кууругандан кийин үстүнө суу куябыз. Жон гана суу куйбастан ачык суудан 500-600 мг куюп алабыз. Жана суу кайнап чыккандан кийин жумуртканы салабыз. Ал эми туурап алган жүз айдын баардыгын эмес, жарымын кошуп алдым мен. Жарымын тамакты берердин алдында кошуп койсок абдан кооз болот. Подливибиз да даяр. Эми толук муздаганча коюп коебуз. Бизге эми ашлямфуну чогултуп алыш үчүн ошондой эле камыр да керек, чоюлган камыр. Үстүнө крахмалды салабыз. Соустан куюп татымалыбыздан. Ал эми ачууласыны табитиңизге жараша саласыз. Үстүнө ачык суудан куюп тамагыбызды бере берсек болот. Аябагандай даамдуу, сонун тамактардын бири. Сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр, айрыкча жайдын ысык күндөрүндө. Эгер бул видео жакса, пайдалуу болгон болсо, анда лайк басып, каналыма катталганды да унутпаңыздар. Өзүңүздүн рецептиңиз болсо, комментарийге бөлүшүп кетсеңиз да абдан сонун болот. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.